Мамлекеттик органдарда оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия мам кызматтарга 2 жума убакыт берди. Бул аралыкта алар өздөрүнүн ишмердүүлүктөрүн талдап, бири-бирин кайталаган натыйжасыз бөлүмдөрдү, түзүмдөрдү жоюу же кошуу боюнча сунуштарын бериши керек. Азыр Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги бул жолдуу планын түзүп бүттү. Бүгүнкү күндө Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде 18 бөлүм бар. Муну келечекте 10 башкармалык кылуу пландалууда. Анын 3-өө чийки зат даярдалганга чейинки иштер менен алектене турган башкармалык болот. Дагы 3-өө чийки затты кайра иштетип, аны сатуу жана эл аралык кызматташууну күчөтүү боюнча башкармалык болот. Калган 4-өө каржы, юридикалык жана кадр маселелери боюнча иш алып барат. Начальниктер азыраак болот, иштеп аткандар көбүрөөк болот. Биздин максат жөн эле сатып алуу эмес да. Биздин максат маселени чечүү. Ошол үчүн бюджетте дагы маселени чечүү үчүн биз буякта кээ бир жактарда мүмкүн ГЧП болобу, кээ бир жактарда гос заказ катары кетеби, бирок маселени чечти, акча алышат. Маселе чечилген жокпу, акча албайт. Ошондой бир принциптер менен жалпы мындай структураны өзгөртөбүз да. Бул сыяктуу ар бир тармактын сунушу ведомстволор аралык комиссияда түзүлгөн жумушчу топторго келип түшөт. Алар дагы талдап, андан кийин мамлекеттик органдардын өздөрү менен кошо акыркы варианты иштелип чыгып өкмөт башчыга сунушталмакчы. Баары натыйжалуу болушу үчүн азыр ведомстволор аралык комиссия 4 жумушчу топ түзүп иш алып барууда. Алар финансылык, экономикалык багыт, инфраструктуралык түзүмдөрдү караган мамлекеттик органдар боюнча, социалдык блок боюнча, укук коргоо органдары жана күч түзүмдөрү боюнча. 4 бөлүк менен анализ жүргүзүлүп атат. Биринчиден мамлекеттик органдардын борбордук аппараттарынын анализин жүргүзүү, алардын функцияларын, кайталанган функциялары барбы, ошол эле учурда ар бир сотрудниктен болгон кызматкерге болгон кызматтык басымды, же болбосо орусча айтканда нагрузка кандай болуп атат, ошол жагынан. Экинчиден, ошол министрликтердеги мамлекеттик органдардагы жетекчинин орун басарларынын саны оптималдуу, ал боюнча анализ жүргүзүлөт. Ошондой эле мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн иши зарылбы, негизи алар туура түзүлгөнбү, булар дагы тийиштүү топ тарабынан анализденет. На самом деле мы наблюдаем, что идет очень много дублирования. К примеру, есть территориальные. Чындыгында биз абдан көп кайталанма кызматтар бар экенин байкап турабыз. Мисалы, аймактык органдар бар. Ал кызматтарды республикалык деңгээлден дагы кезиктирсек болот. Ошол эле иштер менен өкмөттүн, президенттин аппараттарында дагы алектенишет. Ушулардын баары бизде талкууланып, түрдүү сунуштар түшүп жатат. Биз пикирлерин билдирген эксперттер менен баарлашуудабыз. Эффективдүү, оптималдуу өкмөт болот деген үмүт бар. Что мы сейчас, допустим, у нас наша система. Азыркы тапта 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар. Мамлекеттик түзүмдөр оптималдаштырылса, алардын саны дагы азайтылат деген кооптонуу жаралды. Бирок бул маселе бардык тараптар менен кылдат, анализденгенден кийин гана чечим кабыл алынат. Эгерде бир пикирге келип кыскартуу керек болсо, кенже кызматкерлер ордунда калат. Бюджетники, самые слабо защищенные люди, зачастую неблагоустроенные. Бюджетте иштегендер башка иштерди көп жасай албай турганын түшүнүү керек. Ошондуктан аларды жумуштан алсак, ачка калышат. Эгер 10 000 чиновник болсо, 1000 кыскартса, бул мамлекетке көп таасир этпейт. Даже если уволят, для страны эффекта сильного не будет. Кыргызстанда бардыгы болуп 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер иштейт. Анын 17 487 мамлекеттик болсо, 9 750 муниципалдык кызматта эмгектенүүдө. Ал эми 18 700 адам мамлекеттик башкаруу кызматында иштейт. Анын 600 мыйзам чыгаруу тармагында болсо, 14 000ден ашыгы аткаруу бийлигинде. Бардыгы болуп жылына 321 000 адамга мамлекеттик бюджеттен 48 миллиард сом чегерилип келүүдө. Мындан ары бардык мамлекеттик кызматкерлер милдеттүү түрдө кайрадан аттестациядан өтүшү керек. Натыйжада бул кызматкер ээлеген ордуна туура келеби же жокпу деген чечим кабыл алынат. Сунуштардын бардыгын карайбыз дагы, анан сырттан эксперттерди, көз карандысыз эксперттерди, тажрыйбалуу адистерди кошуп, өзүнчө талкуулайбыз. Өзүнчө ар бир тармактар боюнча талкуулап, бышырып, ошолордун бардыгын. Андан кийин штаттан чыгарып туруп, анан бардык мамлекеттик органдарга конкурстун негизинде биз жумуш кылабыз деген максат коюлуп атат. Кыргызстанда өкмөттүн жаңы түзүмү иштелип чыгылат. Азыр кандай көп сандагы
министрликтер, ведомстволор же болбосо агенттиктер болбойт. Коррупциялык схемалар түзүлгөн, кайталанма кызматтарды оптималдаштыруу учурдун талабы дешет серепчилер. Реформанын алкагында айрым мамлекеттик органдар толугу менен жоюлуп же көбөйүп калышы мүмкүн. Мындай кадам бүгүн жасалбаса экономикалык өнүгүү, элдин жашоосун жакшыртуу, жумуш орундарын түзүү өзүнөн өзү жаралбайт. Ушул максаттарга жетүү үчүн кандай пландар, министрликтер керектиги аныкталууда. Ал үчүн Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр болуп турганда дал ушул системалуу реформаларды жасоого убада берген. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Талантбеков, Элтир, Жума Сереп.